Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздердин назарыңыздарга баалуулук деген эмне, тагдыр деп аталган программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Жумагүл Газыбаева. Бүгүнкү темабыз каниет кылып жашай билүү жана чыдамкайлык жөнүндө болмокчу. Адамзаттын жашоосундагы баалуулуктар адамдын кандайлыгынан, адамдын адамдык сапатынан жана көз караш, түшүнүк деңгээлинен кабар берип турат. Бүгүн биз бир замандашыбыздын өмүр таржымалындагы окуяларга же тагдыр үзүндүсүнө токтолуу менен мына ошол каниет кылып жашай билүү жана чыдамкайлык кечирүү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биз менен маектешкен замандашыбыз өзүнүн апасынын таржымалынан айтып берген бул окуяны куржундагы нан деп атады. Анда кеп ошол куржундагы нанга байланышкан тагдыр жөнүндө болмокчу. Куржундагы нан. Совет доорунда жашап өткөн бир үй бүлө болгон экен. Согуштан колуна ок тийип кайтып келген бир жөнөкөй момун киши бир уул бир кыздуу болуп жашап жаткан жеринен кокусунан эле аялы каза болуп калат. Бир уулу менен күйөөсүнөн ажырашып келип отурган бир келин өз уулун апасына таштап момун кишиге турмушка чыгат да 4 кыздуу, бир уулдуу болуп бактылуу үй бүлө болуп жашап калышат. Кезектеги жолу аялдын боюнда болуп, тез эле башым ооруп атат деп жүрүп, боюндагы баласы 8 айлык болгон мезгилде кокусунан эле жыгылып калат. Тез эле чогула калган көп адамдар келип, апасынын ичин томпойтуп алып келишип, анын бардыгы чогуу ыйлай башташканы байкуш кыздардын эсинде калат. Элдердин байкуш жетимчелери ай деп карап койгондору балдарга өзгөчө өөн учурап жатты. Ошентип жетимчилик доор башталды. Кайдан жайдан үйлөрүндө балдар үчүн бир жескемпир сыяктуу болгон аял пайда болуп, ал апанын ролун аткарып кирди. Биринчи аялдан төрөлгөн уул кыз эр жеткен болчу. Ошондуктан кыздын себин камдап, күркүрөтө узатып, уулду үйлөп, жескемпир эл оозуна жакшы эже болуп алына баштады. Момун киши бай жашаган, өзүнө абдан ток пейил, кызматкер, акчаны дагы аябай жакшы тапкан, иштемчил инсан эле. Үйүндө бардык тамак аш жайнап, сүткөл, майкөл болуп, үйүндөгүлөр болсо кийим-кече, керектүү нерселердин баары менен толук камсыз эле. Мунун бардыгы үчүн момун киши жан үрөп иштер эле. Бирок жескемпир негедир төрөгөн жок. Өз баласы болбогон үчүнбү, айтор ичи тарып, балдарга тымызын кыр көрсөтө баштады. Ата албетте жумушунда эртеден кечке болот дагы үйүнө кеч келет. Тигил аял болсо колу гүл, уз, тамакты да даамдуу жасаган ашпоз аял болчу. Кошуна колонго жагыныш үчүнбү, айтор эмнегедир эле казандагы тамактан бир аз куюп, ал үйгө, бул үйгө узата берчү. Көрсө, жетимдерге тамакты мына ушинтип жасап берип жатам деп өзүн көрсөткөнү окшойт. Бирок үйдөгү абал таптакыр башкача болчу. Эң кичинекей уулу 2 гана жашта эле. Өз апасынын көзү өткөндө кыздар дагы чиедей кичинекей болушчу. Күн өтүп, айлар өтүп, баякы балдарга жескемпирдей көрүнгөн аял өзү балалуу болбогондон кийин балдарды тамак бербей кыйнай турган болду. Кыз 6 класста окуган кез. Ал эми улуу уул кыздан кийинки 5 баланын эң чоңу кыз болчу. Ал 6 класста эле. Күн ысык мезгил болчу. Талаадагы тамекиде иштеп, анан келе жатса, көчөдөн эжесин кичинекей секелек сиңдиси менен кичинекей иниси тосуп алышты. Бир туугандарынын көрүнүштөрүнөн эле кыз абалдын кандай экендигин баамдап койду. Жескемпирдин ит атайы тутулуп, бүгүн дагы силерге тамак берген жокпу деп сурады. Балдар болсо акырын гана башын ийкешти. Аларды ээрчитип короого кирген кыз мындай көрүнүшкө туш болду. Жескемпирдин сиңдиси 4 баласы менен сөөрүдө тамак ашка толгон дасторкондун четинде сары майга бышкан жупканы жеп, жакшынакай болуп отурушуптур. Майлары манжаларынан ылдый агып, тамчылап атат. Кыздын көзү жескемпирге кадалды. Ал чоочуп кетип, "Ай, балдарды таппай аттым эле, келгиле бери" демиш болду. Балдар дасторконго отурмак тургай, жакын эле барса, меймандар кеткенден кийин эмне болоорун жакшы билишет.
Ошондуктан кыз үйгө кирип, иниси менен сиңдисин отургузуп, дасторкон салып, очоктон чай демдеп келди. Куржунга нан салып коюшчу эле. Нан алайын деп караса эле, куржундун эки көзү толтура жыктолгон нан, бирок экөөнүн тең оозу жип менен тигилип турат. Ай шумдук кемпир ай, кызганычтан улам балдар жебесин деп тигип да койгон турбайбы? Эмесе нан деген кеңири болгон заманго. Дүкөндөрдө ундар курттап да кеткен мезгилдер болчу. Нан деген сааты өтүп, ыргытылып турган мезгил. Ушундай мезгилде бул эмне деген кылыгы экен деп кыздын кыжыры кайнады. Айнектин текчесинде катып калган нан бар экен. Иниси менен сиңдилерине ошондон берип, ыйлап эле отуруп калды. Бечара балдар каткан нан болсо да, кант кошулган чайга малып жеп, кардылары тойгонуна сүйүнүп, муйтуңдап отурушат. Так ошол маалда сырттан тиги кемпир: "Ай кыз, тиги сиңдиңе суу берип койчу" деп калды. Сырттан кичинекей конок кыз кирип келди. Кыз ичинен: "Шашпа, сениби?" деди дагы чыныга жарым болгондой туз салып, ага суудан куюп ээритти да кирген кызга "ме" деп сунду. Кыз бир урттам эле ичип кайра бермекчи болгондо ичкин деп көзүнүн огу болсо атып ичүүдөй карады эле. Кичинекей кыз мелтиреп карап туруп, коркконунан бардыгын ичти дагы сыртка чыгып кетти. "Мына сага, сенин жазаң ушул" деди кыз ичинен. Бирок ал кыз тигил кичинекей конок кызга кылган бул кылыгы үчүн кийин абдан өкүнүп да жүрдү. Антсе да балалык кыялы менен бир туугандарынын кегин алгандай, эрдик жасагандай болуп, ичинен өзүн өзү актап да алар эле. Байкуш кичинекей балдар мындай окуянын талайын башынан кечиргендир. Ким билсин? Бирок бул маанилүү деле эмес. Бардарчылык заманда токчулук үй бүлөдө адамзаттын ач көздүгүнөн, ич тардыгынан ушул абалда ер жетип, уул кыздын бардыгы турмуштан акыры өз жолдорун табышты. Ошол кыз мектепте эң мыкты окуду. Окуусун жалаң гана 5 менен бүттү. Бирок Момунчал кызын жогорку окуу жайына окуганга жиберген жок. Агай эжейлери, ал тургай мектеп директору келип суранса дагы таптакыр болбой койду. Күйөөгө берди. Момунчал өз түшүнүгүндө окууга барган кыздарды алыска ала качып кетишет экен. Ошентип менин кызымды дагы ала качып кете турган болсо, жер узак, анан көрбөй жүрүп өтөмбү деп корккон тура көрсө. Кызы атасы каалагандай жар болду. Жакшы кожейке болду. Бир уул, андан кийин катар-катары менен 5 кыздуу болду. Балдарын окутамын, мен жетпегенге силер жеткиле деп тарбиялады. Кыздары келишкен жар, уулу сомодой киши болду. Күйөөсү экөө азыр абдан бактылуу ата-эне, неберелерди багуу менен алек. Баса, кыздары мугалим болушту. Апасынын кыялын ашыгы менен орундатышты. Кезинде апа дагы мугалим болсом деп кыялданган эле да. Бирок өзү жетпеген билимге балдарым жетсин деп тилек кылды. Баарына мыкты тарбия таалим, илим билим берди. Балдары диплом алгандагы апасынын сүйүнүчүн сөз менен айтууга болбойт. Кыздары ар бир ийгилигин апасы менен бөлүшүп турушат. Апа, бул сиздин эмгегиңиз деп баалап келишет. Баягы жес кемпир атка конгон аял болсо, Момунчалдын көзү өткөндөн кийин жылдыгын берип болгон соң, уул келинин эли журтту чакырып, инисинин үйүнө барып жашаарын айтты. Балким кемпир кор болбоюн дегендир, же өз кылгандарынан уялгандыр. Ошентип көчүп кетти. Уулу мал жандан, үй мүлктөн бул сиздин үлүшүңүз деп кеңири берип, инисинин үйүнө жөн гана узатып койду. Кеңири берилген үлүштөн улам кемпир дагы бир жолу сынды. Убагында кылган кылыктарын эстеди да албетте. Өлөрүнө аз калганда бардык балдарын чакыртып, ыйлап атып алардан кечирим сурады. Бирок апамдын оозунан бир дагы жолу ал жөнүндө укканым жок. Жада калса, өгөй деген сөз дагы оозунан чыккан эмес. Чоң эжесин, агасын дагы ар дайым кадырлап, сыйлап катташып турат. Ал эми кемпир жөнүндө да бир да жолу жаман сөз айткан жок. Студент кезимде эжемдин үйүнө барып калып, ошол жакта жатып калганда сөздөн сөз чыгып отуруп, кокусунан мунун бардыгын уктум. Апам бизге дүйнө, байлык, бийлик калат. Жоголсо таап алчу нерсе. Ал эми көңүл кымбат.
köngül tabılbayt, köngüldi oorutpagıla dep üýretdi. Owa, çynynda ele adamdyn köngüli oorubasyn. Balkim apam al kempirdi eçag ele keçirgendir. Özü oğuz açıp aytpagandan keyin suroodon dagı tartınam. Jakynda ele bir toygo barıp kaldık. Operatsiya paket dep aytıp koyabızgo. Toydo dastorkondogo tamak aştan üýgö keşik salıp ketүүnü. Mına oşondoy operatsiya baştalıp barыбыз dastorkongo koyulgan nerselerdi bölüşüp kerdik. Konfetlerden alıp jatıp közüm apama düştü. Koy koyup gana tüp-tüz bolup oturup alıptır. Eş nerse albay oturat. Janındağı daamdardy sekin gana özünden jogoro oturgan ejesine jıldırıp koyup jatty. Kolumdağı konfetti kantip özümden kiyin oturgan ayalga sunganımdı men da bilbey kaldım. Al ayalda çoçup ketip, koy sen de baldarıňa ala var dep maga karay türtüp koyot. Jok, siz alıňyz dedim. Bir kezdegi okuya eske düşüp, peýildi tok karmaylı dep oyladım. 40'ka jakındap kalsam da, 4 balanın enesi bolsam da, el içinde meni sekin gana tok peýildikке üýretgöndügi üçin apama miň mertebe razı bolup, anın özgöçü akılmandygyna bir sözü jok ele düşündüm, jana ynandım. Oşentip kurjundagy nan dep atalgan bolan kemem arkaysı doğordogu bardyk muundardy kanday kırdaal bolbosun barga jokko kaniyet kılıp tok peýil adamkerçiliktүү jana çynçyl bolууga çakyrıp turat. Al emi andan baalуу nerse barby? Dep maýekteşibиz sözün ayaktady. Owa, çynçyl bolууdan, adamkerçiliktүү bolууdan, çydamkay bolup bardyk nersege ırazy bolo bilip, kaniyet kıla bilүүдөн ötkön nerse jok, dep жооп bergibиz kelet. Kırgız eline Kuday bergen akılmandуулuk menen el arasında mындай makal lakaptar jaralgan. Ataňdy öldürgөнгө eneňdi alıp ber. Taş menen urgandy, aş menen ur. Ar kim peýline jaraşa bolot. Kaniyet kıla bilүүnün arty kaýrymdуу jana kuwançlуу bolot. Barga köpbögen, jokko çökbögen adam baktılуу. Keçirimdүү adamdын peýili da tok bolot. Toskol bolgon köýgöýler talkalanyp jok bolot. Owa, bol sözdördün kaleti jok. Al emi ıyık жазууда Kudaydın eň başka parazlarının biri jakynыңdy özüňdi özüň süýgönдөй süý dep aytylat emespi. Al emi bizdin jakynybız kimder? Jaratkan egederibиz jaratkan bardyk adamlar bizden jakyndarybız. Ankeni adamnyň bardygy jaratkan Kuday üçin abdan kymbat. Al emi keçire bilүү bolsa bizdin teňiribиz bergen uluu buyruk jana al özü körsetgön ıyık үлgü. Al baaryn keçirgen, al tobo kılıp ökünüp kelgen adamdy çetke kakpayt. Emese bizdin jetkileň үлgübüz jana biz üçün eň jogorku kadırloogo ee bolgon jol körsetүүчүbüz bolgon Kudaydın sözündögü ayatlardan okuy keteli. Egerde sizler başkalardın günöөлөрүn keçirseňer, anda asmandagy ataňar da sizlerdi keçiret dep жазылып турат. Mataydan jakşı kabar 6-njy bölüm 14-njy ayatda. Oşondo Peter İsa'nın janına kelip, "Teňir, maga karşı günөө kılgan bir tuganymdy kança jolu keçirişim kerek? 7 jolubu?" dep surady. İsa aga mындай dep жооп berdi. "Saga aytyp koýoýun, 7 jolu emes, 70'ten 7 jolu." Mataydan jakşı kabar 18-nji bölüm 21-22 ayatlar. Bul ayatlar arkылуу biz biri-biribizdi çeksiz, esepsiz keçirişibиz kerekdigin bilebiz. Kiyimiňerde emes jüregiňerdi tıtkıla, Kuday teňiriňerge kaýrylgıla, ankeni al jakşı, jana boğruker, çydamduu, abdan ırayımduu, al alamat üçün ökünöt, dep жазылып turat. Joel kitebi 2-nji bölüm 13-nji ayatda. Al emi Ышая paýgambardyň kitebinde mintip жазылып turat. Күnöөгөр öz jolun myzamsız jaman oýlorun taştap teňirge kaýrylsyn, oşondo al aga ırayım kılat. Bizdin Kudayga kaýrylsyn, ankeni al ötö ırayımduu. Menin oýlorum sizlerdin oýloruňar emes, menin jollarym sizlerdin jollarıňar emes deyt teňir. Asman jerden kançalyk biýik bolsa, menin jollarym sizlerdin jollaryňardan oşonçoluk biýik. Menin oýlorum sizlerdin oýlaryňardan biýik. Ankeni jamgyr menen kar asmandan düşöt, asmanga kaýtpaýt, birok jerdi sugarat. Any öndürgөнгө jana östürgөнгө jönдөmdүү kılat. Oşondo al ürün sepken adamga ürün, jey turgan adamga nan beret. Oşol symal
Менин оозумдан чыккан сөз да кайра өзүмө бекер кайрылып келбейт. Бирок мен эмнени кааласам, ошону аткарат. Мен аны эмнеге жиберсем, ошону жүзөгө ашырат. Ышая китеби 55 бөлүм 7-аяттан 11-аятка чейин. Оба, Кудайды чындап сүйгөн жана анын бар экенине жүрөгү менен ишенген ар бир адам анын ойлорунун канчалык бийик экендигине ынанат жана ал көрсөткөн жол менен жүрүүгө аракеттенет. Ал эми биз кандай жолдобуз? Биздин ар бир кылган иштерибиз Кудайга жагабы? Агым менен кош эле агып кетип баратканыбызды байкабай калган жокпузбу? Пейилибиз токпу же ач көзбүзбү? Чыдамкайбызбы же жалакай, арызчыл, наалымабызбы? Кечиримдүүбүзбү же кекчилбизби? Анан жашообуздун аягында жанакы балдардан наанды куржунга тигип кызганган аялдай болуп, өз абийирибиздин каардуу сотуна кабылып калбайбызбы? Анан эң эле негизгиси, менин жашоо образым жараткан Кудайымдын ыйык стандартына ылайык келеби? Мына ушул суроолорго чынчылдык менен ойлонуп, өзүбүзгө өзүбүз жооп берип көрсөк болот. Урматтуу радио угармандар, сиздер каниет кылып жашай билүү, чыдамкайлык жана башка асыл баалуулуктар тууралуу чагылдырылган тагдырга күбө болдуңуздар. Программаны даярдаган жана алып барган Жумагүл Газыбаева болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.